сүтүнүн башкы демөөрчүсү Air Baby балдар жалаяктары. Air Baby. Дүйнө жүзүндө миллиарддаган, миллиондогон адамдар бар. Бирок ар бири өзүнүн шеригин, өмүрлүк жарын издеп келет эмеспи? Дал ошондой максатты көздөгөн, жалгыз жүргөн адамдарды табыштыруу максатта түптөлгөн МТС телеканалынын биз жолуктук теле берүүсү кайрадан сиздер менен. Саламатсыздарбы? Бүгүн өзүңүздөр байкап тургандай, мен бүгүн жалгыз алып барам. Анткени менин кесиптешим Канат мырза жүйөлүү, олуттуу себептерден улам бүгүнкү эфирге келген жок. Бирок сөзсүз түрдө кийинки эфирлерге кошулат деген ниеттебиз, ишеничтебиз. Бүгүн Канат мырза жок, демек бүгүн көп жакшы окуялар болот деген ойдомун да. Албетте тамаша, Канат мырза сизди күтүп калабыз. Ал эми мен бүгүн жалгыз эмесмин, анткени биздин ушундай атмосфераны өзүнүн көркүнө чыгарып турган биздин профессионалдуу музыкантыбыз бар. Сөзсүз түрдө атын атап өтпөсөк болбойт. Ал да болсо биздин сүйүктүү үн коштоочу, музыканы, атмосфераны тартып турган Эрлан Тогузбаев агабызга да кол чаап коелу. Ардактуу биздин сүйүктүү теле көрүүчүлөр, бүгүнкү биздин берүүбүз өзгөчө форматта, башкача өтөт деп сиздерди ишендирип айта аламын. Анткени сонун биздин жакшы жаңылыктарыбыз бар. Анда бир четтен баштай бере турган болсок, биз алгач бул жака өткөнкү чыгарылыштарда бирге таанышууга чыгып кеткен жуптарыбызды чакырып алсак, алар албетте Эмиль мырза менен Роза. Жана ошондой эле өткөнкү чыгарылышта жакындан таанышсак кандай болот деген ой менен кетишкен бир жумалык аралыгында сиздердин кайрадан жакшы маанайыңыздар менен биз бул жака Тимур менен Жаңыл мырзаны тосуп алабыз. Тимур менен Жаңыл мырза келатат. Жогоруда аталган биздин жуптарыбыз кандай жаңылык менен келди, анын баардыгы алдыңкы чыгарылышта сиздер менен биргеликте айкын болот. Ал эми биз азыр болсок кубанычтуу сонун кабарды айтканы турам. Анткени бүгүн биздин куттуу жаркыраган студиябызда сиздер күткөн жана биз күткөн сагынган жуптар бар. Алар болсо Санжар менен Роза. Ушундай өзгөчө жаркыраган маанай менен биз бүгүнкү берүүбүздү баштайбыз. Андыктан бакыт издеп калбай анын изинен биз жолуктук миллиондордун ичинен. Биз баштадык. Биз жолуктук миллиондун арасында. Ардактуу биздин сүйүктүү көрөрман, сиздер менен бизди жума сайын ушундай жаркыраган студияда көрүшүүгө себепкер болгон албетте бул МТС телеканалы, анын жамааты, биздин катышуучулар, андан сырткары биздин сөзсүз түрдө демөөрчүлөр дагы чоң салым кошуп келе жатат. Андыктан биз сөзсүз түрдө адаттагыдай демөөрчүлөргө такталып өтпөсөк болбойт. Алардын алгачкысы Air Baby жалаяктары эми ымыркайыңыздын коопсуздугу менен ыңгайлуулугу ар дайым жанаша. Air Baby балдар жалаяктары апанын мээримдүү кучагындай жумшак, ымыркайдын назик терисин аярлык менен кучактайт. Тез сиңирүү технологиясы 15 саатка чейин кургактык, пахтадай жумшак италиялык технология. Air Baby энелик камкордук, бөбөктүн чыныгы, ыңгайлуулугу. Балдардын биринчи күнүнөн ишенимдүү ыңгайлуулук. Air Baby энинин колу сыяктуу жумшак, табигый коргоо, мээримдүү камкордук. Air Baby сүйүү менен башталган алгачкы кадам. Ал эми кийинки биздин демөөрчүлөрдүн катарын толуктаган биздин колдоочуларыбыз десек болот. М-банк. Сиз билесизби, эми М-банкта кэшбэк тек гана МП аркылуу төлөм жасалганда чегерилет. QR аркылуу эмес, дал МП аркылуу. МП бул телефондон бир түйүү менен төлөө. Интернетсиз дагы иштейт жана адаттагыдан да бат. Кантип иштейт караңыз.
М-банк колдонмосун ачасыз, Bluetooth'tu күйгүзөсүз, телефонду М-касса терминалына жакындатасыз жана төлөмдү ырастайсыз. Бүттү. Бонустар менин бонусум бөлүмүнө түшөт. Аларды кийинки сатып алууларга колдонсоңуз болот. Ал эми платина деңгээлинде сомго да алмаштырууга болот. МПге өтүңүз, бат жана пайда менен төлөңүз. Ардактуу биздин сүйүктүү телекөрүүчүлөр жана бизди дүйнөнүн ар бурчунда көрүп жаткан биздин сүйүктүү мекендештер, сиздер күтүп көргөн биз жолуктук телебөрүсүнүн бүгүнкү берүүсү өзгөчө окуяларга тушукканы турат. Анткени алдыда сиздер чогуу байкайсыздар, чу дегенде эле келиңиздер, барыңыздардын көңүлүңүздөрдү ордубуздан туруп биз ар дайымкыдай конокту тосуп алгандай маанай тартуулайлы. Эмне үчүн биз ордубуздан турдук? Анткени өзүңүздөр билесиздер, биздин куттуу студияга конок келгенде дайыма туруп тосуп алабыз. Анда биздин студияда өзгөчө талапкер Алишер мырзаны тосуп алыңыздар. Саламатсызбы? Келиңиз, орунтан орун алыңыз. Орунтан орун алыңыздар, барыңыздар. Урматтуу катышуучулар, ардактуу биздин ар дайымкы көрүүчүлөр, бүгүн өзгөчө дегенин себеби бар. Анткени негизи ушул биз жолуктук долбоору түптөлгөндөн бери эң алгачкы, эң биринчи жолу дал ушундай учурга биз туш келип жаткан учурубуз. Анын бардыгынын себебин алдыда сиздер дагы билесиздер. Негизи редакция менен биргеликте, жамаат менен биргеликте бул учурду, бул кырдаалды аябай талкууладык, кандай чечимге келсек деп ойлондук. Бирок ушул биз кабыл алган чечим сиздердин дагы жүрөгүңүздөрдү жылытат деген ойдобуз. Анткени өзүңүздөр байкагандай биздин биз жолуктук теле долбоору бир гана теле долбоор эмес, бул социалдык дагы долбоор болуп эсептелинет. Демек биз сүйүү үчүн, биз үй бүлө үчүн, биз кыргыздардын санынын көбөйүшү үчүн ар дайым өзүбүздүн аракеттерибизди кылып келебиз. Анда кандай болгон өзгөчө окуя экенин өзүңүздөр алдыда билесиздер. Саламатсызбы? Кош келдиңиз биздин студияга. Саламатсыздарбы? Бул кол чабуулар сиз үчүн. Рахмат. Алгач өзүңүз боюнча бир аз тааныштырып өтсөңүз, маалымат. Менин атым Алишер. Бул жерге негизи ошо биз жолуктук долбооруна аябай чоң ыраазычылык билдирем. Бул кылганыңар унутулбайт, бул сооп иш деп койсок болот. Буйруса. Канча жаштасыз? Мен 27 жаштамын. 27? Байтик айылынанмын. Чүйдүн кулуну. Ошол жакта төрөлүп өскөнсүз, Баракелле. Бул сунушуңуз менен алда айтабыз, кенен кандай сунуш болгон, качан кайрылдыңыз, анан ушундай жооп болот деп күттүңүз беле? Мен чындыгында мага жооп бербейт деле деп ойлогом. Ошондуктан мен суранып койгом, жооп берип койгулачы хотя бы депчи. Ушун жазып атканда дагы мындай аябай кыйын болду. Бир 5-6лап, бир 10доп жолу кайрадан жазып, кайра ушинтип өчүрүп жазып. Себеп дегенде мындай болду, мен 2 ай мурда ушу 8 жылдан бери жашаган ушу келинчегим менен бир аз уруш пикиге келишпедик, бештик болуп, бир аз урушуп кеттик. Анан азыр тилекке каршы ошо сүйлөшө албай атабыз. Канча болду дейсиз? 2 ай болду. Чогуу жашаганыңыздар канча болгон эле? 8 жыл болду, 2 балабыз бар, баары эле жакшы негизи. Азыр учурда балдарыңыз какта? Азыр кичүү балам келинчегим менен, улуу балам менен.
Анда бир аз түшүндүрмө берип өтөйүн. Эмне үчүн өзгөчө учур катталууда деп айтып жатамын, анткени ушул Алишер мырза биздин редакцияга биздин ушул студиядагы суулардын бирине талапкер болуп келсем экен деген ниет менен эмес, өзүнүн өмүрлүк жарына кайрадан талапкер болуу үчүн атайын биз жолукту тандап алыптыр. Анткени учурда жогоруда өзү айткандай, экөө бир аз түшүнбөстүк, пикир келишпестик болгондуктан улам эч бир жактан мындай жеткиликтүү болбой атыптыр. Байланышка чыкса, бардык жактан баягы билесиздер, учурда бардык жактан блокто окшойсуз, Ооба. Анан өзүнүн катасын, күнөөсүн мойнуна алып, эң бизди эмне үчүн тандады? Анткени биз жолуктуу телебөрөсүнүн бир дагы чалышын калтырбай жубайы көрөт экен. Сизге саламдарды жолдойбуз. Келинчегиңиздин аты ким? Келинчегимдин аты Дилрабо. Кыргыз эмес, өзбек улутунда. Келинчегиңиз жөнүндө айтканда жүзүңүзгө жылмайып келип башкача болуп түштүңүз. Ооба, ошондой толкунданып болуп, мындай баары бир көрөт да. Анан ушул 8 жылдан бери эми биз бир тууган эле болуп калдык. Мындайча айтканда бир тууган келинчегим. Мен ошентип айтам. Бир тууган келинчегим. Болгон эле азыр мага көп нерсеге мындай негизи мотивациянын кыргызчасын билбей атам, кечирим сурайм баарыңардан. Шыктануу жок болуп калды. Эми кечинде эмне тамак жасайбыз, кайка барабыз дей турган адамым жок. Аябай кыйын болуп атат учурда. Анан ушул учурдан пайдаланып, кечирим сурап, мындай кайрадан жаңыдан баштайлыбы деп ойлодум да. Ай, баракелде, баракелде. Не деген керемет чечим, эмне деген мырзалык касиет. Эми чынын айтсам, жанагы эркектер баары бир ийилиш керек экен. Баары бир биринчи кадам ташташ керек экен. Анткени аял заты баары бир бул мындайча айтканда биздин өмүрлүк жубайыбыз. Биз өзүбүздүн өмүрлүк жубайыбыз үчүн күрөшүшүбүз керек. Баракелде. Учурда кайсыл жакта билесизби? Маалыматыңыз барбы? Учурда Ошто, Ош шаарында. Чогуу жашаганда бул жакта жашачусуздар, Ооба, Бишкекте жашачубуз. Эмне кайсак кылдыңыз эле деп эле коелу, Жок. Анчалык эле. Жубайыңыз жөнүндө сүйлөгөндө өтө сонун маанайыңыз көтөрүлүп кетип атат. Бир аз сүрөттөп, өзүңүз айтмакчы, мактап, жакшы жактарын айтып өтпөйсүзбү? Кандай сапаттарга ээ жубайыңыз? Жакшы жактары, чынын айтсам, менин жубайым аябай жакшы колдоочу деп ойлойм. Мотиватор, мындайча айтканда. Баш тартпайт. Жанагындай болот го, адамдар жумуштан кийин жумушта калгысы келет. Мен үйгө баргым келет, үйгө шашам. Анан баягы бирдеме болсо эле бара бергим келет, мындай возможность болуп калса үйгө эле барып, ушундай да меники. Анан баарын чечимдерди чогуу чечебиз, бүт баарын чогуу чечебиз. Ошон үчүн мага аябай кыйын болуп атат азыр учурда. Ошондо капа болуп, убактылуу кетиптир да, Капа болуп. Же бир чечим кабыл алып койдуңуздар беле ортодон, болду, токтотолу деген, ачууга алдырып баргандай учур болот го үй бүлөдө. Чечим болбой туруп ушул жумуштар болуп кетти да. Черный список деген балекет бар турбайбы? Чечим болбой туруп алыста болгондуктан баары бир эме болот экен, кандай айтсам болот. Бир нерсесин туура эмес айтып койсоң, ошол үчүн таарынып урушуп, ушинтип эметип калат экенсиң. Кайын журтуңуз аркылуу же дос чар ортодогу жалпы тааныш деп коет го, ошондой аркылуу да аракет кылып көрдүңүзбү? Жок, мындайча айтканда биз жанагы Ромео и Джульеттага окшоп биз бөлүнүп алганбыз. Бир башка страна болуп элечи. Өзүңөрчө эле. Ооба, өзүбүзчө эле. Бири-бирибизге дос, бири-бирибизге бир тууган, сүйүктүү жар, ушундай болуп. Анда, келиңиз анда сизге биз эркин кайрылуу берели. Өзүңүз айткандай, биз жолуктуу долбоорун калтырбай көрөт дедиңиз. Демек, сизди азыр учурда көрүп жатат
деп ойлоймун. Ооба. Өзүңүз түз сиздин астыңызда турганда элестетип, ошол сөздөрүңүздүн баарын айтып алсаңыз болот. Айтар сөзүм, мени кечирип кой жаным. Косяк менден кетти. Мойнума алам. Болду. Ошо болгон эле ошол мойнума алам. Экинчи кайталанбайт. Иттик менден кетти. Ай баракелде. Ардактуу Дилрабо айым, өзүңүз байкагандай, мына чынында ушундай бүткүл Кыргызстандын алдына чыгып кечирим суроо менимче деги эле биздин долбоордун алкагында биринчи жолу болуп жатат. Бул деген биздин социалдык проект болгондуктан биз сөзсүз түрдө мүмкүнчүлүк берүүнү туура деп чечтик. Мындан сырткары негизи жашоо кыска, ушундай айрым болор болбос түшүнбөстүктөрдөн улам канча деген үй бүлөлөр эки жакка түшүп, балдар ортодо калган учурлар дагы кездешип жатат. Андыктан бул сиздин мырзаңыздын кадамы сиздин жүрөгүңүздү бир аз болсо дагы жылытат деген үмүтүбүз чоң. Эгерде жакшы кабар болуп калса, сөзсүз түрдө бизге кабар бериңиздер деп айтайынчы. Кудай буйрса. Албетте биз кабар беребиз. Ооба, ушундай жуптардын табышуусуна, сүйүүлөрдүн андан ары карай өрчүшүнө биз себепкер болуп калсак, албетте бул бир четинен сиз айткандай сооп дагы болот, бир четинен биздин долбоордун да бир жакшы максаты ишке ашкан болот. Дилрабо, кечирип коюңуз эми. Кечирип кой жаным. Анда сизге чоң рахмат. Сиздин максатыңызды ишке ашырдык деп ойлоймун. Кудай буйрса, эми жакшы жаңылык болот деп күтөбүз. Ооба, чорный списоктон чыгарып коюңуз. Хотя бы WhatsApp'тан. Видео вызов менен сүйлөшүп туралы пока. Суроо бере салабы? Суроо? Макул. Келиңиз. Негизи биринчиден аябай накта эркек мыкты жигит экенсиздер. Ал эми негизи айтат эле ушундай каталар менен адамдар бышат депчи. Бирок бул жерде менин оюмча биз сиздин экинчи бөлүгүңүздүн атын айтып кеттик да, бир аз туура эмес болуп калды деп ойлойм да. Биз эмне болгонуңуздарды билбейбиз да. Балким кээде ката ошончолук чоң болот, кээде кечирүүгө дагы мындай шанс келбейт да. Ошону айта аласызбы өзүңүздүн катаңызды, же эфирден эле тышкары калсынбы? Менимче анчалык деле чоң ката эмес. Бирок баягы достаточно Капа болгонго ылайык. простительный, да, капа болгонго ылайык. Но простительный. Ошон үчүн мен ойлойм эфирден сырткары эле калганы жакшы. Ошол эки тарапты уксак аябай мындай кызыктуу болмок да бизгечи. Бирок бир нерсе бар, аябай чечкимдүү эркек негизи эле өзүнүн катасын билип келгенине чоң рахмат айта алабыз да. Кол чаап көрчү, молодец. Бирок ошол кайсы ката экенин билсек жакшы болмок негизи. Эгерде бул экөө тең биздин катышуучу болгондо, анда биз андан ары карай иликтөөгөнгө дагы суроолорду бермекпиз. Биз болгону ушул эки жакка бир четинен үлгү болсун дедик. Буга чейин дагы учурда сөз түрдө көрүп аткан арасында да болушу мүмкүн. Бул жашоо, эми жашоодо ар кандай кырдаал кездешет, таарынышып жүргөндөр болушу мүмкүн. Ошолорго дагы мындай бир коңгуроо сыяктуу болсо деген дагы биздин үмүтүбүз бар болчу. Кадам басып келгениңизге ыраазычылык билдирели. Кудай буйрса, жакшы жаңылык күтөбүз. Редакцияга жазып айтып коюңуз, унутуп калбай бизди. Албетте айтам, жазам. Же болбосо чогуу келип кетем. Кудай буйрса. Рахмат чоң анда келгениңизге. Рахмат сиздерге. Макул. Жакшы барыңыз. Жакшы калыңыздар. Рахмат сиздерге. Урматтуу биздин сүйүктүү телекөрүүчүлөр, биздин дагы бир куттуу студиябыздын жагымдуу коноктору бар. Жогоруда өзүңүздөр байкагандай, бүгүнкү биздин эфирибиз өзгөчө форматта өтүүдө. Андыктан дал ушул биздин максатыбыз дагы ушул жерде ар бир катышуучу өзүнүн жүрөгүнүн жарымын тапса экен, үй бүлө курса экен, балалуу чакалуу болуп көбөйүшсө экен, дал ошол кезде биздин максатыбыз толук түрдө ишке ашат деген ниет менен дал ушул долбоор ачылган. Ошол ниетти актаган деп койсок болот. Биздин бир үй бүлө куттуу студиябызга конок болуп келди. Анда сиздердин кол чабыңыздар менен Уланычбек менен Рабия жананын үй бүлөсүн тоса алабыз. Ким келечекте биз жокта ушундай конок болуп келем десеңер, шаңдыра кол чаап коет. Келиңиздер, орун
жооп бериңиздер. Бардыгыбызга белгилүү болгондой, биздин Уланычбек мырза биз жолуктук долбоорунун 2-сезонунун катышуучусу болгон. Элестетиңиздер, качандыр бир убакыт мурда сиздердей болуп ушул жерде менин сүйүктүм кайда жүрдү болду экен деп күтүп отурган болчу. Бүгүн көп убакыт өтпөй эле дал ушундай толук үй бүлөсү менен алгачкы жолу биздин эфирге келип болуп турат. Андыктан дагы бир жолу шаңдуу кол чап коюңуздар. Саламатсыздарбы, кош келдиңиздер. Саламатсыздарбы? Биз сиздерди күттүк. Саламатсызбы Гүлназайым. Саламатсызбы. Саламатсыздар урматтуу катышуучулар. Жалпы НТС телеберүү корпорациясы жана ошондой эле биз жолуктук долбоорунун жалпы көрөрмандары. Жеке өзүм атыман жана жалпы үй бүлөм атынан салам жолдойбуз. Негизи биздин долбоордон үйлөнгөндөр чын эле үйлөнүшөбү, анан чын эле балалуу болушабы дейт. Анан кантип калп эле балалуу болушу мүмкүн? Дал ошондой суроолорго тастыктоо иретинде жана ошондой эле биздин ар дайымкы көрөрмандар дагы мына ушул көрүнүштү көрүп кубанып жаткан болуш керек. Ылайым эле көп болсун деп бата кылып коюңуздар. Биз сөзүбүздү уланталы. Кандай экен ата болгон? Кандай экен? Эми Уланычбек мырза. ата болуш баягы кинодогудай эмес, албетте. Жашоо такыр башка. Аталык биринчи бул эң чоң жоопкерчилик, анан чоң аманат. Ал аманатка эч качан ата кыянаттык кылбаш керек. Анан ата бул өзүнчө бир камкор. Мен өзүм ата көрбөй өскөндүктөнбү, ата болуш мага бир өзгөчө чоң сезимдерди тартуулады. Эң эле биринчи аталык сезимди тартуулаган бул сезим. Азырда тили чыгып аталап турган кези. Андан кийин экинчи уулум аты Алихан. Эми баягы сүрөттө баары бактылуу дейт, жашоодо кандай ким билсин дейт да. Жашоодо эми уйку жок. Түнү менен ыйлап берет. Дежурство менен карамай. Выходной күндөр эми албетте карашабыз. Эми азыр 5 ай болуп кичине жошуп калган кезибиз. Эфирде да тынч отурат. Бир ай 2 айында биз дээрлик 2 ай уйку көргөн жокпуз да. Вактыбы уктап, түнү менен ыйлайт, күндүздө ыйлайт, күн-түн ооба деп атат. Эми баягы ата болгон сезимди сөз менен айтып жеткизе албайсың да. Мисалы бир нерсеге ээ болсоң, автоунаагабы же үйгөбү бир кандайдыр бир эмоция менен айтып жеткизесиң да. Үйүм мынча этаж экен, мынча комната экен, анан мындай экен, мынчанчы жылы салыныптыр деп. Аталык сезимди, апалык сезимди билбейм, сөз менен айтып жеткизүү кыйын да. Аны бир гана сезиш керек дейсизби? Бир гана ошол ата, апа болгондо гана билесиңер да, ошондо гана ошол сезимге жетесиңер. Баарыңарга каалайт элем ошондой сезимге жетишке. Сизди коштоп турат турбайбы? Коштоп турат. Рахмат, айтканыңыз келсин. Ошо биз дагы ошондой ырымдап жугуштуу болсун биздин катышуучуларга деп да конок кылып чакырдык. Сезим менен мурунку эфирлерде таанышканбыз, Сиз да кош келдиңиз. Маанайыңыз жакшыбы? Рахмат барыңыздарга. Жакшы буюрса. Атын ким койдуңуздар, уулуңуздардын? Аты Алихан, бир тууган эжем койду. Бая улуу жол башчы деген маанине келет экен. Биз өкүнгөн жокпуз, таарынган жокпуз, жакшынакай ат. Баарыбыз жакшы көрүп кеттик, Алихан. Ой. Мен менен көп сүйлөшөт да. Жумуштан келгенде, же жумушка кетерде. Рабия, сиз унчукпайсызбы? Бул сезим деле Алихан деле атасына жакын окшойт, Сиз мына катышып атасызбы деп кой. Аябай жакын атасына. Менден көбүрөөк аталарына жакын. Экөө тең, Күн кечке эле атасынын жумуштан келишин күтөт. Келгенде уже мен унутуп деле калат. Өзгөрүлүп кетеби? Ооба. Катышуучулардан суроолор болсо бериңиздер. Сиздерди көрүп аябай кубанычтабыз. Дагы да бактылуу болуңуздар. Азыр Уланычбек байке сүйлөп берип турса аябай сүйүнүп, ошол бактылуу болуңуздар. Ошону эле каалайбыз. Биринчилерден болуп эле биздин көрүүчүлөр сүйүнүп атса керек. Ар дайым эле жолдон көргөндөрүмдү сурап турушат. Чын эле депчи.
Гүлназ айым айтмайтчы. Эми мына көрүп ишенип, баягы өздөрү да сүйүнүшү, кубанычы көңүлүнө батпай отуруша керек деп ойлойм, ошо көрүүчүлөрдүн делечи. Анан сизди ушу куттуктайбыз. Бактылуу болуңуз. Чоң рахмат. Сіздерге да жүрүштүү болсун. Чоң рахмат. Чынында сіздерди бүтүн үй бүлөңүздөрдү көрүп, көз кубанып турган учуру. Алай эле бактыңыздарга көз тийбесин, сөз тийбесин. Алай эле ушундай көбөйүшөөрүңүздөр, кыргыздын санын көбөйтүңүздөр дегендей. Алдыдагы өзүңүздөрдүн уул кызыңыздар ушу кыргыз элибиздин керегине жараган, бычагына сап болгон мындай Курманжандай, Манастай ишениңиздерди актаган уул кыздар болуп чоңоюшуна тилектешпиз. Анда сиздерге эркин микрофон берейин. Эми эркин микрофон болгондо бул жерде бардык катышуучуларга ушул жерде баягы 5 манжа бөлөк билек бир дейт, 5 адам бөлөк тилек бир дейт. Бардыгыңыздардын ойлогон ой максатыңар, тилегиңер бул ушундай бир үй бүлөнү куруп кетейин, өз бактымды таап кетейин деп келип атасыңар. Ошого чын жүрөктөн тилектешмин. Бардыгыңар тең өстүгөйүңөрдү таап, жыл айланбай ушундай студияга келип отуруп калышыңарга Сүйүнчүлөп, биз дагы эфирден көрүп сүйүнүп калабыз. Сиз дагы калат эле айтпасаңыз болот. Баарыңыздарга жугуштуу болсун. Ар дайым ушинтип биздей болуп, бала чакалуу болуп келип, конок болуп кетиңиздер. Батыраак түбөйүңүздөрдү таап, бактылуу болуңуздар деп айтмакчымын. Биздин куттук студиябызга келгениңиздерге дагы бир жолу ыраазычылык билдиребиз. Кудай буйрса, ар бир балалуу болгон сайын, көбөйгөн сайын келип туруңуздар. Биз бир гана кубанычта болобуз. Анан жогоруда өзүңүздөр айткандай, биздин ар бир катышуучубузга сиздердин мына ушундай жашоодогу эң баалуу жетишкендигиңиздер жугуштуу болсун дейли. Ал эми биз болсо сиздерди атайын келгениңиздерге байланыштуу куттуу жерден курт чыкпайт деген кыргызда жакшы сөз бар. Андыктан биздин Балалюкс KG дүкөнүнүн атынан мына ушундай чакан мелектерди кабыл алып коюңуздар. Сезим, бери кел, бул жакта сонун нерселер болот. Сезим. Наке. Бул Сезим кага. Караңыздарчы жарашканын. А эми бул болсо кичинекей Алиханга дал ушул Балалюкс KG дүкөнүнүн атынан жана биздин атыбыздан кабыл алып коюңуздар. Чоң рахмат. Келиңиздер, көбөйүшө бериңиздер. Сапаты жакшы, Кудай буйрса, канча бала болсоңуздар бардыгын ушул коляскага салып, батыр сонун жарашып калды го. Аракелди. Ар болуңуздар. Чоң рахмат, келип туруңуздар. Унааңыздар кут болсун. Рахмат. Келип туруңуздар, сиздерди кайрадан шаңдуу кол чалар менен студиябыздан узатып коебуз. Келечекке карай аттанышты. Жолуңуздар байсалдуу болсун. Караңыздарчы, кандай сонун көрүнүш. Алай эле биздин катышуучуларга сөзсүз түрдө жугуштуу болуп, биздин неберелерибиз көбөйсүн дейли. Ал эми сиздин үй бүлөңүздө дагы ушундай кичинекей бөбөктөр болсо, сиз коляска же болсо ушундай балдарыңыздарга унааларды издеп жаткан болсоңуз, анда сөзсүз түрдө Балалюкс KG дүкөнүнө кайрылыңыз. Сиздер үчүн, балдарыңыздардын жаркын маанайы үчүн ар дайым сиздерге жаккан бардык нерсени сиздерге жеткирип берүүгө дат даяр. Кайрылыңыздар. Урматтуулар, анда биз бүгүнкү ушундай жагымдуу атмосферада өтүп жаткан телеберүүбүздү, долбоорубузду андан ары карай уланталы. Конокторубузду жакшы маанайда узатып алдык. Жогорудагы жакшы маанай сиздердин да маанайыңыздарга бир аз болсо таасир берди деген үмүттөбүз. Анда эми өз үздүктөргө да өтөлү. Эмне болдуң ар бир жума ичинде, мындан бир жума мурун жакындан таанышуу үчүн таанышуу чайына узаган Эмил менен Розаны талкуу майданына чакырабыз. Болду. Тыштанабыз. Сиздер үчүн кубангандар аябай көп экен. Жеке-жеке өзүңүздөрдүн күйөрмандарыбы же көңүңүздөрдүн бириkkениңиздерге кубанып атышабы, азыр алдыда аны билебиз. Келиңиздер, бир жума аралыгы сиздерге кандай убакыт өттү?
Барыңыздарга дагы бир жолу жалпы салам. Сонун болду, бизде ошо баары жакшы. Видео бар, видео көрөбүз. Видео, жолугушуңуздардан кыскача видео, анда көңүлүңүздү экранга буралы. Gözleri gülmüngöp janıp turgan, ıymany жүзүнөн тамып турган, өзгөчө үйүмдү жарык кылган жар издеймин. Айтканыңа баш ийип бугуп турган, чын дили менен бир мени сүйүп турган, энекемдин кашынан айттырбай билип турган. Биз жолуктук миллиондордун арасынан, арнап сезим тазасынан, башкачасың бардыгынан. Түгөйүм болчу, жүрөккө толчу, колуңду сунуп макул болчу. Бирөөнүн байлыгына карабаган, мендеги бар нерсени аярлаган, жок нерсени суранып ойго салып самабаган. Жүрөктө ыйман тилинде шүгүр бар, бир Кудайдан жакшылык үмүтү бар. Чарчасаң дем берип, жылмайып күлүшүп бар. Биз жолуктук миллиондордун арасынан, арнап сезим тазасынан, башкачасың бардыгынан. Биз жолуктук миллиондордун арасынан, арнап сезим тазасынан, башкачасың бардыгынан. Рахмат. Чоң рахмат. Аябай жакшы видео болуптур. Мындай кичинекей эле клип көргөндөй болдук. Же болбосо сүйүү тарыхы деп коет го, жана love story, ошол сыяктуу болуп калыптыр. Мамилеңиздер да ушундай болдубу? Видеодогудай, баштан аяк. Сынан баштайм же жамандан? Жакшысынан. Мамилебиз мындай болгон жок. Биз айланып келдик, чайга чыгып келдик. Бирок чайга чыкканда мен баягы видеого чыккандай эле болдум. Мага кызыгуу болгон жок, анан мындай бир жума Сиз үчүн кызык болгон жокпу? Жок, кызык болгон жок эмес. Эмил мырзанын тараптан мага болгон кызыгуусу көргөн жокмун да. Видеого мынтип коелу, анан видеого тигип коелу деп эле жүрдүк. Анан бир жума арасында деле эч нерсени сүйлөшкөн жокпуз. Ошо бир жолуккан эле контент эле жолуккандай болуп сезилип ошондой сезилип калды мага. Эмне себеп болду, Эмил мырза? Аябай бир башкача дух менен чакырдыңыз эле го. Жок, дух жакшы эле дух менен чакыргам. Ошол күнү бир аз жумуштары болуп, анан бир жактарга барганбыз да. Катышуучулар мененчи. Эл ажени көрүп коелу депчи. Анан бир аз кечиктик, анан бирок кеч болсо деле ошо аягына чыктык да. Эмне болупчу? Анан может ошол себептерден. Так мен үчүн жакшы эле болду, билбейм. Жо сиз эми мындай бир аз болсо да жактыруу болуп, анан таанышууга чакыргансыз да. Чалып, жазып, анан бир аз мындай романтика болдуңуздарбы? Ооба, чалдым, сүйлөштүм. Күндө сүйлөшүп аттыңыздарбы? Кандай? Ошо окуяңыздардын, таанышууңуздардын өрчүүсүн айтып берсеңиз? 2 жолу, 3-4 жолу ушундай. Мында мен көп деле мындай 3-4 жолу жолуктуңуздарбы? Жок, телефон менен, ай жолукканда ошо бир жолу. 2 жолу деп койсо деле болот да. Кийинкиси ошо бир аз кыскараак болуп калды. Эмне болупчу? Так баары эле жакшы, көңүлдөгүдөй эле, мен үчүн билбейм.
Сизден бери олуттуу кызыгууну деле байкаган жокмун дейт. Жолукканда мындай сөз салып аттыңызбы? Мындай сенин бул мүнөзүң жагат, мындай кылсак кандай болот деген сыяктуу экөөңүздөр жөнүндөгү сүйлөшүүлөр болотпу? Андай болуп атты, неме кылып, мүнөзүн жаккан үчүн мен тандоо менен уже жаккан үчүн да. Ооба. Тандоо үчүн анан мени үйдөгүлөр деле колдоп неме кылды, туура эле тандоо депчи. Баары эле колдоп атышат. Көрчүлөр деле көрүп атасыздар кандай колдоп атышат. Анан айыбым деле жок, баары жакшы. Мен бир ойлодум, мындай чыкканда мен тирге атайын өзүм алып барган жокмун. Бул өзү дагы бай кызыкты да, өзүнүн жакшы жагын көргөзгүсү келди. Тир аткан боюнча тир аткан боюнча өзү мындай кыйын кыз экен да. Мен бир аз ойлоп калдым. Бир полковниктин или генералдын кызы окшойт деп да оюп кетти. Анан баягы жерде баягы кыздар ок алып атат, биз ошо кассанын жанында туруп алыппыз. Анан кыздар да качып тургула деп мындай. Мага ошондой характери жакты да. Мен деле өзүм кичинекейимде ошо мектепте окуп жүргөндө балдарды бир аз тизчим да, өзүм менен улууларды делечи тиз кой. Бул кыздарды анан кыздар деле баягы өздөрү жалгыз эмес да. Анан ошол жерде балдар келип мени сурап атпайбы эмне депчи. Эми жеңешкага деп айтып атышпайбы. Жакшы ок атканды үйрөтүп койсуз депчи. Анан мен өзү эле билет десем. Чота сиз үйрөткөнсүз деп коет. Мен бирок мындай бардык жактан бар экен да, мындай жакшы кыз, көңүлдүү да, мен ойлогондой эле. Менин оюмча, эми билбейм, Розага дагы эмне кылыш керек, дагы Роза үчүн мен башында эле айткам. Эгер өзгөрүл, bundan да жакшыраак бол десе, мен андан деле жакшыраак болгонго аракет кылам. Мага наоборот ошондой түрткү болгон жакшы да. Мен мисалы бул учурга чейин эми сөз чыгып сөз биздин 20 мүнөт берди, биз сүйлөшүбүз керек, эми сүйлөй турган жерде сүйлөп коеюн да. Бир убак болгон, мен катуу ооруп калгам. Ошо оорунун себебине мен жумушка дагы мен алышкан эмес да. Сен жакшыраак өзүңө кел деп документти кабыл алды, бирок кире албай калгам да. Бирок жакшы болгондон кийин мен за границага кетип калдым да. Кайра келип операцияга эле көп акча болгондо, мен ошол себептерден даже мен чачым түшүп, эч нерсе беттерим башка болуп кеткен да. Анан жакшы болуп, анан ошо редактор жазганда эле мен ошондой эле айткам да, мен сүрөттөгүдөй эмесмин. Биз жолуктук азыр барганда мага бир аз тартыныч болуп атат депчи. Десем, хорошо, сизди күтөбүз. Кайсыл сезонго болсо деле келсеңер болот депчи. Азыр мен ошол кыздардын мага ошо сүйлөгөн сөздөр мага наоборот түрткү болгон да. Азыр мына Куда кааласа баары жакшы. Bundan дагы жакшы болгонго аракет кылам депчи. Кыздардын дейсизби? Эми ошо мага сүйлөгөн кыздар эми достор болгондо кичине мындай жакшыраак болгула, коллега кыздар болот, өзүң эметсең болот депчи, поддержка кылышкан да. Мен аны жаман кабыл алган эмесмин. Ошо поддержка менен мен наоборот ошол түрткү менен наоборот оңолгом да, жакшылыккачы. Роза айымды көргөндө мен деле ошондой болдум, мындай карап туруп, негедир мен бияка чыкканда көп деле мындай сүйлөгүм келбейт го, суроо бермейчечи. Бүгүн эмнегедир Роза айым жанында болгондо мына уверенность көбүрөөк болду да. Баягы деле мисалы мен суроолорго дайын болгон эмесмин да. Булар суроо берип атышат. Мен өзүм деле таң калып калдым, кантип эле жооп берип койдум депчи. Мен даже профессиональ актер болгон учурда деле сен суроого дайын болбосоң, ар кандай суроо болуп калат, так жооп бере албайсың да. Негедир бул жанында болгондо мен мындай так жооп берип, мындай баягы буга чейин айткандай Голливудтарды эстеп кеттим. Так билбейм, мен баягы айтат го, кыздардын деле мындай немеси бар депчи, өзүнүн тандоосу бар. Эгер ошо тандоосуна неме болсо, дал келсе, мен улантканга эмемин да, каршы эмесмин. Рахмат. Роза, бул сөздөргө кандай кошумча? Бардыгы жакшы болгондой эле болду дейт. Эмне дейт элеңиз? Эми Эмил мырза байке катары аябай жакшы инсан катары аябай жакшы адам экен. Мындай добрый большой человек дейт го ошондой. Анан бирок биздин мындай көз карашыбыз, максатыбыз аны бирок обсуждать деле эткен жокпуз. Бирок мен мындай карасам дал келбейт го деп ойлойм да.
эми жолугушуу может жакшы эле өттү, бирок мен үчүн ошондой мындай видеого чыккандай эле болуп калдым да. Такыр мындай байланышты мындай сүйлөп алган байланыш, мындай связь деген нерсе болгон жок да. Мындай сен даже үй бүлөм катары сурап, ата энең каякта, эмне, канча, бир туугансың деген ушундай суроолор деле болгон жок. Вообще просто видео, анан тарап кеттик, болду. Анан бир жумада багындай телефондо эми бир-эки чалуулар болду, анда дагы баягы видеону антип койдум. Андай кызыгуу менен бири-бири менен сүйлөшкөн моменттер вообще болгон жок. Анан мен деле өзүм мырзам катары көрө алган жокмун. Ошон үчүн убакытты чойбой эле токтотуп эле койсок. Ошо. Негизи азыр видеоңуздарды дагы башына коюп коюпсуздар го, чакырган кезде эле реакцияңыз ошондой болгон экен да, мындай. Ооба, болушу мүмкүн. Өзүм дагы реакцияларым анча-мынча эме контролировать эте албайм, эмоциямды. Ичиңиздеги оюңуз сыртыңызга чыгып. Бетиме чыгып кетет. Демек, башында эле Эмиль мырзанын сизге чакырганы жаккан эмес окшойт, э? Жок, жаккан эмес дебейм. Жакты, просто мындай адамды билейин дегем да. Если вдруг деген нерсечи, сразу эле кесип салбай, вдруг деп эле мынтип билейин дегем, чыктык. Анан мындай кийин мындай жүрүш-түрүштө көрсөм или мындай жанында эме кылып элестетип көрсөм, мен үчүн туура эмес дей. Макул, уктук, келиңиз. Саламатсыздарбы? Бул жерде бирдемсе мындай түшүнүксүз болуп атат мага Роза айымдын. Эмиль мырзаны караганда келбеттүү, бойлуу, ден соолук десе ден соолук, настроениясы всегда позитив. Мындай ак көңүл адам да, действительно мындай эчтеке жүрөгүндө катпайт, ачык-ачык айтат. Мындай точно тагыраак Роза айым эмнеси жакпай жатат? Ачык эле айтыңызчы. Мен конкретно келбетине турмушка чыкпайм, боюна турмушка чыкпайм. Мага адам менен кызыктуу болуш керек. Мен адам менен бир чайга отурганда сүйлөй турган сөз болуш керек. Мындай максатыбыз болуш керек, бир жерден чыгыш керек. Анан мен ачык көңүл, келбеттүү деп эле турмушка чыга албайм. Ошон үчүн мен айтып атам, биздин көз карашыбыз туура келген жок деп. Мен дагы эметип атам, эгерде эми адамдар сеникиби, сеники эмеспи, кээ бир учурда эртерээк билинет, кээ бир учурда кечирээк билинет. Ошондуктан если кыздын сезими жок болуп атса, көңүлү ошол адамдыкы эмес экенин сезбей атса, бул жерде эмнеси жакпай атат деп аябай сураштын кереги жок деп ойлойм да. Ушундай уламдан, ушундай нерселерден жанагындай нерселер чыгып атпайбы? Ошон үчүн негизи менин жеке сунушум именно эмнеси жакпай атат деген суроолорду бербей эле койсок деген ой. Толук кошулам. Негизи аябай нелогичный суроо. Эми жөн эле болот да, дал келбейт. Эми түшүнөсүң го, менин адамым жана менин адамым эмес. Ошон үчүн это не обязательно должны быть определенные качества. Ошо, анан Эмиль мырза, саламатсыз. Ошондо сиз азыр сиздин айтканыңызды угуп отурдум. Менин оюма момундай келип атат да, вывод. Роза айымдан баштадыңар мында, ооба, анан кийин келди, анан кайра өзүңөргө өтүп кеттиңер да. Сиздин сценарийиңиз боюнча сиз өзүңөрдү эле көрсөткүңүз келип атабы, же кандай болуп кетип атат ушул жагы? Анткени азыр сизге сөз келгенде сиз Розадан баштап мындай тириге өзү баргысы келди, анан кийин өзүңөргө өтүп кеттиңер да. Анан кийин мени жакшы үйрөтүптүрсүң деп айтты. Анан пыздар, анан ошондо мындай кичине нарциссизм деген бир аз барбы сизде дегеним да. Это адекватный вопрос, в смысле негативи жок, просто ошондой лично мага көрүнүп кетти да, жөн эле өзүңөрдү эле көрсөтөйүн дегендей. Анткени Роза айымды деле уксак, жөн эле видео деп жүрдү дейт, ошондо жөн эле сиз өзүңүздү эле көрсөтөйүн дегендей болуп атат да. Анткени сиз бияка жөн эле практикага келгем деген сиз. Ошондо кандай? Өзүнүн жубайын издеп эмес, жөн эле практикага келгем деди эле. Эфирде айтты эле. Сырттан айтты. Жок, эфирде эмес, негизи ушундай уккам да, то что эфирде болгон эмес, негизи мындай, как бы как практика тоже болуп калды да, как бы за счет учебы. Как бы биякта мындай по-своему свой опыт дегендей да, ошол именно по профессии. Бул сөздүн канчалык деңгээлде чындыгы бар, Эмиль мырза? Жок, практикада бул башында эле редакция жазганда мен айткам, ушул тармакта окубойм
депчи, анын баары сүйлөшүлгөн. Ушундай сөздөр, ушундай суроолор берсе кантип жооп бере албай неме болбоймунбу депчи. Бирок айткан редакция, сиз үйлөнө элексиз. Үйлөнгөнүңүз чын болсо эле аны эч ким эч нерсе дебейт депчи. Бирок мен азыркы учурда ооба режиссер жактан практика кылып атам биякта. Буюрса мына Розайымдын Кореядан келген киносу тартылат, ошого кичине аралашып үйрөнөйүн деген неме да. Ал бул жубайыңызды мен деген, конечно, мен өзүм профессиям ушул болуп атса, ушул жерден колдонуп кетейин деген болгон ал ушул жерде. Биздин долбоордон сырткары ал, Долбоордон сырткары. Бирок мен үйлөнөм деген ниетиңиз чын. 100%, 100%. Мисалы мына бул айымдар ар кандай ойлоп атат да, может быть там түшүнбөй калышты. Мындай суроо бергенмен может Сымбат айымдын жүрөгү таза. Может мага бакыт тилеп атат. Просто может, да. Жок, мен деген мындай неме кылбайм да. Ар ким ар кандай ойлой берсин, бирок мен Кудай Тааланын алдында мен тазамын. Кудай көрүп турат мен кандай адам экенимчи. Ошол эле мага жетиштүү. Ар ким ар нерсени айтып берсе мен ага көңүл бурбайм. Ошол эле. Жок, биз деле көрүп турабыз. Сиз чын эле аябай жакшы эле адамсыз да. Ошон үчүн сизди чын эле өзүм айткандай эле башкача сүйөм да. У меня определенная к вам любовь как к человеку. Өзүңүз мындай позитивдүү адамсыз. Бирок конкретно силердин мамилеңерде, силердин ортоңордо Розайымды угуп, анан сиздин сүйлөгөнүңүздү угуп, выходит такой вывод, как будто көбүнчө нарциссизм преобладает, стоит выше, чем чувство. Сүйгөн жоксуңар, жактырган жоксуңар дегеним эмес. Болуп кетсе мен только бактылуу болом силерге. Но просто как будто нарциссизм өзүмдү көрсөтөйүн деген стоит чуть-чуть выше. Жок, мен өзүмдү эле эмес, мен баардык адам баласын жакшы көрөм. Мен даже өзүм душманымды деле чөгүп баратса суудан куткарып калам. Себеби адам пендесин Кудай Таалам жаратты да, биздечи. Мен көрсөм эле баарын жакшы көрүп, жакшы мамиле кылам. Себеби дегенде биз деген мындай бөлүнүп, андай мен мындай деп текебер болбош керек эч качан. Андай деп ойлойсуз, Андай деп ойлобойм. Мен баарыңарды жакшы көрөм. Андай эч оюңар болбосун. Бирок мен тандоом Роза айым болчу. Мен келечекте көргөн айым ушул болчу да. Бирок айымдын да өзүнүн тандоосу бар да. Рахмат жоогуңузга. Асет, менде суроом бар, Эмил мырза. Роза айым сизге эле жакшы мүмкүнчүлүк берди да, мына чайга чыгып келдиңер. Анан ошол аралыкта бир жума өтүптүр экөөңөрдөчү. Эмне себептен киного чакырып, дагы да чалып, жакшы эсемдейм, өзүңдү мындай ухаживать этип, кызга болгон бир жума убактың бар болчу да. Бир эле жолу чайга чыгып койбой, бир канча аракет кылыш керек болчу, бир-эки звонок кылып коюп, анан кыздын да көңүлүн караш керек. Роза айым жакшы эле шанс берип атат, мынакей чайга чыгып жакындан тааныйын деп, Анан ошол себептен ойлойм, сен аракет азыраак кылып койдуң го депчи. Ошо аракет кылыш керек. Өзү биздин кыргыз айымдарга аракет көбүрөөк кылыш керек, аны түшүнөм. Ошо аракет көбүрөөк кылыш керек да, бирок сага бир жума убакыт берип атпайбы? Роза айым, мисалы Роза айым Россиядан келиптир, кыргыз жигитке турмушка чыгам депчи. Мен деле Англияда жүрүп, бияка келип турмуш мындай кыргыз айымдар менен дагы бир сүйлөшүп көрөйүн. Может үйлөнүп кал. Мен бирок андай немем жок, улут болбойм, улутчул эмесмин. Мен мисалы өзүмдүн туугандарымда аралаш да. Жок, мен суроомо так жооп берип койсоңор, бир жума убакыт болду да силердечи. Ошол убакта Роза айымга эмне кылдыңар, мисалы, эмне аракет кылдыңар? Конкреттүү түрдө кандай аракеттер кылдыңар? Касиет айым сизге сонун жооп берип коеюн. Кечиресиз. Аракет жөнүндө сурап атпайбы? Сиз сөзүмдү бөлбөй турсаңыз, мен бияка Эдилге суроо берип атам, анан сизге суроо келсе анан жооп берейин. Кечиресиздер. Мындай да заранее Аллах Тааланын алдында кечирим сурайм, силерден да кечирим сурайм да. Силер турмуш көргөндөрдөнчү. Анан өзүңөргө көңүлүңөргө алып алат экенсиңер, бир нерсе десилечи. Мына силерге азыр Сымбат айым бир баласы бар. Гүлнар айымдын эки кызы бар. Сиз деле 3 балаңыз барбы? Силерге ничего терять да, мындай силер жоготпойсуңар да, турмуш курбасаңар делечи. Кое туруңуз, мен сүйлөө. Жок, сиз нечен сере? Жок, сүйлөй турсаңыз, азыр мен до конца сүйлөп алайын. Бу жерде мисалы мына Элиза айым 34кө чыкты, турмуш кура элек. Вот. Бул деле 30га чыгып калайын деп калды уже.
силер наоборот поддержка кылып дагы турмуш куруп мындай неме кылып неме кылсаңар болот да. Анан жашка деп неме кылганыңарчы. А силер эгер буларга ушундай пример көргөзсөңөр, булар конечно булар силер баягы өзүңөрдүн немеңер жолуңар болбой калды, баардык эле эркектерди антип ойлоого болот да. И дагы бир жолу айтайын, мен биринчиден айтайын, үйлөнө элек баламын. Мени эч качан силер өзүңөрдүн баягы суроо андай болгон жок. Эмил мырза, сиз суроону аябай татаалдаштырып атасыз да. Бизге кыска эле суроо бербедикпи? Роза айымга бир жума убакыт ичинде эмне аракет кылдыңыз деген эле суроо. Жок, аракет кылып, андан ашыкканча аракет кылыш керек дагы. Жөн эле провокационный сөздөрдү берип атасыз. 2 жолу звонить этипсиз, анан жөн эле орундуу эле суроо болду го дейм, Эмил мырза. Биринчиден бул жерде баягы ынтымакты сактайлы, достукту сактайлы. Анан айрым адамдардын тагдырына, пешнесине жазылган тагдырына шек келтирбейли. Бул нерседен эч ким качып да кутула албайт. Эч бир айым, эч бир мырза турмуш куруп жатканда мен буйруса ажырашып кетейин деп турмуш курбайт да. Муну ушундай пешнесине жазылып калган. Ага мындай белгилеп айтуунун кажети жок деп ойлоймун, бирок сурооңуз, анын суроосу менен сиздин жообуңуз такыр дал келген жок. Жок, белгилеп айтууга туура келет. Потому что жок, белгилеп айтууга туура келет. Себеп дегенде силер мындай сырттан башкача сүйлөйсүңөр, бияктан башкача сүйлөйсүңөр да. Ага неме кылбаш керек? Силер наоборот турмуш көрө электерди колдоп, мына бизден бир жолу адашып калдык, биздей болбой калбагыла деп наоборот колдогондун ордуна силер ар кандай провокационный суроолоруңарды берип атасыңар да. А мага андай эч нерсе өтпөйт. Мени канча неме кыласыңар, андай ашыкча сүйлөйсүңөрбү, мен мындай эч нерседен коркпогон балам да. Мен көтөрүлөмбү? До конца көтөрүлөм. Мен буга чейин эч ким мага жардам берген эмес, эч кимден неме кылган эмес. Мен окуумда өзүм бүтүп атам. Мына мага өзүм буга чейин өзүм көтөрүлүп келгем, дальше өзүм көтөрүлөм. Ден соолугумда өзүм 100% жакшы кылып алдымбы? Кудай таалам жардам. Сизди басмырлабайлы го, Эмил мырза, эч ким. Саламатсызбы, Эмил мырза? Ден соолугуңуз чын болсун, өзүңүздү өзүңүз көтөрүп атканыңызга аябай похвально, конечно. Бирок сизден дагы айтып кетейин, сен ажырашкансың, сенин мынча балаң бар деп айтканга акыңыз жок. Биринчиден. Экинчиден сиздин деле жашыңыз 40 жаштан уже. Мындайча айткандачы. Анан кийин я в открытую скажу, Роза вам не пара. Бир жуманын ичинде өзүңүз аракетиңизди кылбай туруп, анан бул жерде отуруп эле актанып, анан сен ажырашкансың, сенин балаң бар, анау мынау тыдым-сыдым, здесь не надо сказки рассказывать. Сизге так суроо бердиби, жооп бериңиз. Жооп бере албайсызбы? Жооп бербей эле коюңуз. Мен сиз чайга чыкканда эле айтпадым беле, бул сценариңизби деп. Мен түшүнүүм боюнча, Роза айым айткандай, видео десе, значит сиздики бул сценарий болчу. Эптеп өзүңүздү көрсөтүүн, эмнеге? Потому что скоро проект бүтөт. Анан бул жака чыгып эле сиз өзүңүз Роза айым жөндө анан барган свиданияңарды айтпай эле өзүңөрдү эле мактап, бирөөнү ылдый түшүрүп, анан мен айыккам, мен өзүм окугам, мен деле окугам, өзүм. Бул мырза деле, айымдар деле, ар ким өзү окуп. Надо будет сейчас такое время, что азыркы жаштар өзү окуйт, өзүнүн кийинки инисин, сестренкасын, ата энесине да жардам берип келатат. Анткени азыр ушундай заман. Анан сиз берде отуруп эле кыздарды басынтып, өзүңүздү мактай бербеңиз. Өзүңүздөн кичине мындай коронаңызды чечип туруп ылдый түшүрүп койсоңуз, хорошо? Сиз өзүңүздүн сүйлөгөнүңүз эле вообще эле башка сөз болуп кетти да, мен түшүнбөдүм. Мен андай сөз деле болгон жок. Сизге караганда сценарий жазсам дагы жаттап келем сценариимди. Анан экинчиден мен эч качан бул жерден сен ажырашкансың, сен балаң бар, мен ажырашпаган эмесмин деп өзүмдү бийик койбойм. И минимум за ваши слова, Роза. Берде мен заранее кечирим сурадым, катуу тийсем депчи, но бирок айтып алып туруп анан кечирим сурап эле коюңуз. Вы знаете, как это больно? Вообще айымдарга алдантип сүйлөгөнүңүз. Не то, что сен ажырашкансың, сенин балаң бар, сеники момча деп сиздин андайга акыңыз да жок. Бул жерде мындай байкоочу катары айта турган болсок, Эмил байке жакшы ой менен эле чакырган Роза айымды. Эми ар бир адамдын аракети ар кандай болот да, мен оюмча колдон келишинче эле аракет кылды Эмил байке. Эми бул жакта эч кимди күнөөлөштүн деле кереги жок да. Эми кыз тараптан деле чындап эле сезим болот же болбойт да. Бул жерде Роза жөнүндө күнөөлөштүн кереги жок. Эмил байкенин деле 2 жолу эле экен деген нерсенин кереги жок да, 2 жолку нормально эле да, бир жумага.
Ошондуктан просто эки тараптын тең сезимдерин дагы каалоолорун да эске алып коюшубуз керек деп ойлойм. Рахмат. Сымбат. Эмиль мырза, чын эле бул вообще не в тему болду. Сиз Бегайым айымга айтып атасыз, типа бирдемкени жөн эле сүйлөп атасыз деп, бирок өзүңөр бирдемке деп эле сүйлөп койдуңор го. Азыр вообще не в тему эле ответ берип. Хорошо, мисалы үчүн биздин балабыз бар, хорошо, мы развелись. А чего добились вы? Потеряли волосы? Чего вы добились? 18 жашар кызга келдим деп. У вас полжизни прошло, 18 жашарды эмне кыласыз? Анын жашоосун бузуп эмне кыласыз? Бизге тийиштиңизби? Сиздин деңгээлиңиз азыр аябай түштү. Дагы эле башкача сөз, башкача түшүнүп эле ар нерсени ойлой бериңиз. Андай сөздү неметип Эмиль мырза, мен деле кыска нуска жакшынакай эле суроо бердим да. 2 жуманын ичинде эмне кылдыңар дегенче ошону аябай сложно айтып атасыз. Анан дагы сиздин да башыңызга ушундай турмуш келбесин, аны эч ким каалабайт турабы? Бирок дейм да, баарыбыздын башыбызга ал нерсе келип калышы мүмкүн. Ошон үчүн ушул нерсени жөн эле койгула, деген балаң бар, анан ажырашкан депчи. Жөн гана жооп берип коюш керек болчу. Убактым болгон жок, балким өзүңөрдүн ичарам. Кыска эле суроо бердим, жөнөкөй эле. Негизи ошо жөн эле айтылбайт да. Силерди ажырашкан деп эч ким айткан жок. Просто силер уже турмуш көргөнсүңөр. Не переобувайтесь, пожалуйста, не переобувайтесь. Наоборот, үйрөтпөйсүңөрбү ушундай жакшы жакка тартып деп, ошондой майсы. Жакшы, мы вас поддерживали, вот здесь өзүңөр айттыңар. Баарынан силерге поддержка бердик. Эмиль мырза, просто не зря говорят, мага не эч ким эч суди, да не нерсе суди деген будешь. жок. Бул менин жеке оюм. Сиз ар жоопко даярсызбы, турабы, жок, же ооба дегенге. Мага эч ким эч нерсе деген жок, эч ким менен сүйлөшкөн да жокмун. Просто мен өзүмдүн ичимде чыгып аткан сезимдеримди айтып атам. Жеке менин оюм. Сиз антип айымдарды эме кылбай эле коюңуз. Алар мага эч нерсе деген жок. Сиз өзүңүз ойлоп алдыңыз да, азыр жаман ойлоп алдыңыз. Андай деле ой болгон жок. Булар бияктан сүйлөгөн сөзүн айтып атам мен. Бул жерде сүйлөп аткан сөзүн айтып атам мен. Мындай суроо берди, ошол суроосуна жооп берип атам. Мен андай ойлогон жокмун вообще. Андай ой деле келген жок менде. Берди суроосуна жооп берип атам. Мырза, сизге так суроо берилди. Неге жөн эле теманы бура берет экенсиңер. Мен деген сиз эмне кылдыңыз? Сизге жашынакай эле суроо берди. Жашынакай жооп берип койбойсузбу? Жок, мындай да. Отурасыз. Ар кимдин немесин чукулап да. Баягыда дагы ушинтип неметкенсиңер да, сөзүңөрдү буруп эле баягы эптеп эле жаманаттык кылышкен да силер. Мен жаманаттык кылган жокмун. Мен болгондо айтып атам просто. Берген суроого жооп берип атам. Сиздин акыңыз жок антип айтканга. Сизге болгону жашынакай суроо берди, өзүңүз чукулуп кирдиңиз. Рахмат. Элизаны угуп коелучу, анан жыйынтыктайбыз. Элиза. Эмиль мырза, мен да кыздара кошула кетейин дегем. Кыздар сизге мындай так суроо берди, сиз өзүңүз жооп бере албай эле буларга тиешип алдыңыз да азырчы. Мен суроом, сиз мына Роза айым айтып атат, мен мындай чайга чыкканда дагы мындай бир съемкада жүргөндөй болдум, өзүмдү ошондой сездим. Мен жөнүндө мындай кызыгып дагы суроо берип койгон жок депчи. Бул сценарий боюнча сиз чакырып алдыңыз окшойсуз деп ойлоп атам да азыр. Кийинки сценарийиңиз кандай болот, ошону айта кетпейсизби? Бага все равно не десеңерди ошентип ойлой бергиле. Эми мен мындай кылайлычы. Давай сөз суроо көп бербегиле. Мен Роза айымга белегим бар эле, белекти берейин. Ошо токто. Силер все равно өзүңөрдүкүн мындай неме бербейт экенсиңер. Баягы Канат мырза айтмакчы, силер менен спорлошуп кереги жок да. Мен жеңилдим деп коюм болуптур. Мен Роза айымга белегим бар болчу. Негизи кыргызда жакшы сөз бар. Жаңылбас жак, мүдүрүлбөс туяк болбойт дейт. Балким бардык кандай ой болбосун, кандай сөз айтылбасын, жакшы күмөн сынап койгон дагы бир парыздардын бири дейт. Биз балким оюңузду туура эмес жеткирип алдыңыз деген гана күмөнгө келели. Балким башка эле нерсени айтайын деп, сиз анан ошол фактыларды колдоно алдыңыз деп күмөн сынап коелу. Бирок бир аз орой болуп калды чынында. Аны ошентсе дагы эми ооба. Белегиңизди даярбы белегиңиз? Даярбы. Белегиңизди берсеңиз, анан Розадан жооп угайлы. Чынында эле инсан катары аябай жакшы инсан, бирок биз бири-бирибизге дал келбейбиз. Чай токтойт.
чай токтойт ооба. Буну Макулсузбу? Макулмуз, сүйлөшүп алганбыз буну. Белектериңиз кала берсинби? Же мишканы алып кетип күлүп атасызбы? Что за вопрос? Албетте тамаша. Негизи биздин долбоор социалдык абалга же болбосо бир улутуна, динине карап эч кандай чектөө жок. Болгону биздин эң башкы талабыбыз учурда өзүнүн түгөйүн издеп жаткан болсо, анда ошондой инсандардын, мырзалардын, айымдардын баарына эшигибиз ачык. Жана бардыгыңыздар бизге бирдейсиздер, бардыгыңыздардын бактыңыздарды тапканга биз аракетибизди мындан ары дагы көрөрбүз. Ошон үчүн эч кандай капаланбаңыздар, жүрөгүңүздөргө албаңыздар. Жашоодо ар кандай кырдаалдар боло берет дегендей, Эмиль мырзанын дагы Кудай буйрса, келечекте дал өзү каалагандай, өзү күткөндөй жубайга туш болушуна биз чын ыкластан тилектешпиз. Ошону менен катар эле жаңы эле өзүңүздөр байкагандай, бул жуптун таанышуу чайы токтоду. Роза дагы, Эмиль мырза дагы өздөрүнүн жүрөгүндөгү талапкерлерин күтөт мындан ары. Балдардын биринчи күнүнөн ишенимдүү ыңгайлуулук. Air Baby энинин колу сыяктуу жумшак, табигый коргоо, мээримдүү камкордук. Air Baby сүйүү менен башталган алгачкы кадам. Биз болсо берүүбүздү андан ары карай улантабыз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биздин сиздер менен биргеликте мындан бир жума мурун дагы бир биздин катышуучуларыбыз арасынан мырза айымга сөз салганы бар эле. Булардын жыйынтыгы жакшы эле болду экен деген ниет менен ортого чакырып коелу. Алар албетте Эрлан менен Айза. Саламатсыздарбы? Маанайыңыз кандай? Жалпы бир жума кандай өттү? Бир жумада биз сүйлөшүп чечип алдык. Анан мындан ары чайыбыз уланбай токтойт. Жакшы эле тааныштырайын десем, эч бир. Келиңиз, себеп эмне болду деп ойлойсуз, Эрлан мырза? Эмне болду бир жума ичинде? Себеп деле жок. Айзайым экөөбүз мындай дос мамиле, аябай достукка жакын экенбиз, мындай бири-бирибиздин отношенияларыбызчы. Анан дальше карап койдук, мындай буду ишегечи кандай болот. Көрдүңүздөр, байкадыңыздар. Наверное, эрте эле токтотуп койгон туура окшойт да, анткени кийин башкача ситуация болуп кетиши мүмкүн. Дос эле мамиле калган туура эле окшойт бизге негизи эле. Деп ойлоп калдыңыздар. Бул сунуш кимден чыкты? Экөөбүздүн оюбуз бир эле келди го дейм, ушул эмеге. Бир келиши мүмкүн эмес да, бирөө айтат, анан экинчиси кошулат. Жок, бая башында эми конечно болду. Айза жактан болдубу, сизден болдубу? Спорлор болду, экөөбүздө тең болду негизичи. Бая мышление окшош да эми эки адамдынчы. Мындай бир момент айтып калдыңыздар. Жок, эми ага чейин болду ал сөздөр эми көп. Но в итоге экөөбүздөн келдик да ушуга, жыйынтыгачы. Дос бойдон эле калганыбыз туура болот деп. Бир 3 сөз менен сүрөттөсөңүз, Айзаны кандай айым деп сүрөттөмөксүз? Эмнелерин байкадыңыз жакындан таанышканда? Айзанынбы? Биринчиден акылдуу кыз, аябай. Өзү мугалим, биология, химия берет. Балдарды үйрөтөт, баягы кийинки будущее даярдап целый поколенияны. Первое, да? Экинчиси болсо адамга сылык мамиле, на уважение постоянно. Эч ким менен урушпайт, конфликт кылбайт. Ошол тарап жакты. Үчүнчүсү болсо красотасы. Баракелде. Албетте. Сонун. Дал ушул суроо менен Айзага кайрылалы. Сиз Эрлан мырзанын кандай жакшы сапаттарын байкадыңыз? Же негизи эле кандай сапаттарын байкадыңыз? Жөнөкөй мырза экен, аябай. Принципиалдуу эмес мырза экен. Эң башкысы бул соңунун сапат деп мен ойлойм. Анан мындай жаш балада эми жаман эч нерсеси жок, жаман ою жок, ошондой мырза экен да. Мындай жана корысть деген болот го, ошондой нерселер жок экен. Ошол 3 сапатын бааладым. Кийин башка бир жубай тапса бактылуу эле болот окшойт. Аялы. Бир момент, жаш балада это как?
Комплимент или деп атасызбы? Ошо түшүнбөй калдым. Ичи таза адамдарды жаш баладай деп дагы сүрөттөп койгон бар. Жаш бала десе эле. Жок, сиз түшүнгөндөй эмес. Ооба. Мүнөзүңүздү эмес, баягы эми жаш бала десе сиз баягы жоопкерчиликсиз, чоң элек деп түшүнө алдыңыз окшойт. Андай мааниде эмес. Тескеринче баягы жаш баладай жүрөгү таза экен деп сүрөттөп коебуз го. Ошондой мааниде айтты. Түшүндүм. Рахмат. Кубанып калдыңыз. Ооба. Айзага берсеңиз. Айза, сиздин баягы канчадан бери чогуу ар кандай мамилелерди курганга аракетиңизден улам, сиздин кирпигиңиздин ирмегениңизден, көз карашыңыздан, ичиңизде оюңузду мындай байкаганга мүмкүнчүлүк бар да. Анан сизде эмнегедир мындай жетиштүү деңгээлде аракет кылган жок деген сыяктуу көз караш байкап атам. Ачылыңызчы бир. Эмне болду? Аз чалып койду, аз жаздыбы? Жок, эч нерсе деле болгон жок. Айтыңыз, ачык айтыңыз. Биз Эрлан мырза менен жаңы эле таанышып атабыз, ошон үчүн биз билишибиз керек. Мамиледе кандай экенинчи. Айта берейинби деп атасыз? Жок, мындай жакшы эле сүйлөштүк. Анан мындай өзүнөн жашыраак эле, анан бойдок айымды жолуктурса туура болот окшойт деген ойго келдим мен. Мен болсо турмуш курган мурун. Турмушка чыга элек дейсизби так? Турмушка чыга элек. Бир аз ошол нерсени алып кетүү оор болуп калат окшойт бул мырзага деп, анан сунушумду мен киргиздим. Мен бул адамды кое берүүнү туура көрдүм. Жаныма жөн эле кармап жүрө бербей депчи. Мен өзүмдүн жоопкерчилигимди билем. Анан иши кылып эрим бар деп бирөөгө тип кетким келбейт. Анан бирөөнү кыйнап дагы, алдап бир нерсе кылып да тие алгым келбейт. Ошон үчүн бул мырзаны ошол көйгөйдөн бошоттум. Аны эске албаганда сизге жакты эле? Аны эске албаганда мындай жашоого болгон сапаттары баары 100% дейм, бирок жашоодо мындай оңой жашап кете турчу же бир ынтымакта жашап кете турчу сапаты бар экен. Ооба, мындай базасы жакшы эле экен. Болгону бир аз мындай доработка коюш керек экен да. Ошо жанында мындай акылдуу бир айым болуш керек экен. Анан ошо жашыраак дагы болсо бир аз жакшы болот го, Сиз да ошондой ойлойсуз да? Деп ойлодуңуз. Рахмат. Туура айттыбы? Туура эле айтты. Рахмат. Спасибо. Катышуучулардан ой пикир же суроолоруңуздар? Гүлнара, суроолору? Мен айтам деген, бирок сиз суроо берилди, по-моему, ал. Бул жак дос Эрлан мырза, сиз айттыңыз, биз Айза менен дос катары жакшы сүйлөшүп атасыз дедиңиз, бирок мен байкашымча сиз даже дос катары сүйлөшкөндө жоксуз да. Какой-то ортоңузда прям таарыныч болуп аткандай да. Анан Айза айым таарынгандай да, ошол. Ал суроо берилди да. Ошону хотела сурашым келген да. Айза айым, сизде азыр ортоңузда таарыныч болуп атабы же ошоларды ачылып жакшылап айтып берсеңиз? Эмнеси жакпайт, эмнелер болуп атат да? А так дос катары сиз азыр дос эмессиз да, мында не похоже. Негизи таарынычтар жок. Абсолютно эчтеке мындай эмебиз болгон жок, конфликттерчи. Пикир келишпестик болгон жок, э? Дос мамилени эми сиз кантип байкайсыз? Өзүңүз ойлонсоңуз элементарно. Вы же никогда рядом с нами не сидите, жаныбызда эмессиңер, эми сырттан деле чайга чыкканда экөөбүз эле жүрөбүз анан. Из-за каких-то мындай мен холодныйраак болуп койсом, ойлойт экенсиңер да, то что мен сүйлөшпөйм депчи. Просто мен деле мындай эми уялып кетем да, эми на людях да. Өзүнчө экөөбүз отурганда жакшынакай сүйлөшөбүз, аябай. Сон. Сиз мага азыр ушундо суроо бердиңизби же кандай? Ответ беришим керекпи? Жок, ответ эле берип койдум сиздин сурооңузга. Как все? Кандай болду негизи? Рахмат. Анда суроо деле жок да. Түшүнүктүү эле болду. Экөөңүздөр тилекке каршы максашпай калды. Мамилеңиздер дос боюнча калат. Демек, таанышуу чайы бүгүндөн баштап токтойт. Жана ар бириңиздер өзүңүздөрдүн талапкериңиздерди күтөсүздөр. Тиле көрүштөр өкүнүчкө карай бул жуубуздан эч нерсе чыкпай калды. Ошентсе дагы жакшылыктан үмүт үзбөйлү. Алдыда Кудай буйрса Эрлан мырзага дагы, Айза айымга дагы өзүнө жага турган түбөлүктүү өмүрлүк жар жолугат деген жакшы ниетте сиздерди ордуңуздарга узатып коелу.
Ардактуу биздин сүйүктүү телекөрүүчүлөр жана көрөрмандар, биз берүүбүздү андан ары карай улантабыз. Менин маанайым бир аз көтөрүлүп калганын байкап турсаңыздар, анда азыр сиздердин да маанайыңыздар көтөрүлөт деп 100% кепилдик берем. Анткени биздин биз жолуктук теледолбоорубуздун ар дайым калтырбай көрүп келе жаткан көрөрмандарыбыз байкагандай сиздердин жакшы көргөн бир жугуңуздар бизди көп күттүрүп, сагындырып, биздин студиябызга бүгүн баш багып келди. Биз дароо эле коноктордон баштайлы дегенбиз, бирок биздин котормочу мырзабызды күтүп калдык. Анда эмесе сөз кезегин биз Санжар менен Розага беребиз. Келиңиздер. Саламатсыздарбы, кош келдиңиздер. Алгач эле биздин Санжар менен Розаны биздин көрүүчүлөрдүн баардыгы тааныйт. Ал эми биздин студиябызга жаңыдан келип олтурган биздин бүгүнкү котормочу мырзабыз менен да таанышып өтөлү. Атыңыз Турсун мырза, кош келдиңиз. Саламатсыздарбы, атым Турсун болот. Корей тилден котормочу болом. Ооба. Бизге жардам келгениңизге терең ыраазычылык билдиребиз. Кош келдиңиздер. Анда келиңиздерчи. Кандай келип алдыңыздар? Жакшы жүрөсүздөрбү? Канча убакыттан бери көрүшө элекпиз, келиңиздер. Амандашып өтөлү. Саламатсыздарбы? Аябай жакшы келип алдык. Роза өзү Кореядан мына бүгүн келди, азыр келди. То есть бүгүн таңгамал келди. Бүгүн таңгамал келди. Мен деле 3 айдан бери эми көрүп атам Розаны. Сиздер менен чогуу ага чейин ошо акыркы жолу Кореядан көрүшкөнбүз. Азыр бул жактан көрүшүп отурабыз. Буюрса баары жакшы. Роза өзүнүн оюн айтып кетсин. Ооба. Саламатсыздарбы? Баарыңарды сагындым. Албетте мен сизди сагындым. Мен да сизди сагындым. Кыргызча үйрөнүп калыптырбы? Биз дагы сизди аябай сагындык. Роза, көргөнүбүзгө кубанычтабыз. Чынында жана адамдар болот го, бир адамды көрсөң маанайың көтөрүлүп кетет. Сиз ошондой адамдардын катарын толуктайсыз деп айта алам. Ошондой сизден энергетика чыгып турат. Жакшы келип алдыңыздарбы? Сиз качан бардыңыз эле, Санжар мырза? Кореяга качан бардыңыз жана канча убакыт жүрдүңүз? Кыскача маалымат. Кореяга январдын 21-inde барып, ошо 29-дарында келдим. Бир жума жүрүп келдим. Бир жума жүрүп, бияка келдим. Ошондон бери эми бүгүн көрүшүп атабыз. Бүгүн көрүшүп атасыздар, дароо эле биз жолтукка келдиңиздер. Мекениңиздерге, табышкан мекениңиздерге келдиңиздер. Келиңиз, анда Розага кайрадан суроо узаталы. Кандай жакшы барып келдиңизби? Ал жактагылар аманбы? Үй ичиңиз аманбы? Бул жакты сагындыңызбы? 저는 일단 너무 잘 지내고 그리고 산자르가 한국에 와준 덕분에 그나마 좀 이 기간을 또 나름대로 좋게 보낼 수 있었고 그리고 산자르 생일 기념 맞아서 제가 오늘 왔다고. Жакшы эле баары. Санжар жакшы барып келди биз. Бүгүн келген себебим Санжардын тууган күнүнө келдим дейт. Жакындап калды тууган күнү дейт. Качан эле? Ошол Кыргызстанга бул негизи биротоло июнда эле келмек. Анан бир жумага келип кетейин деп ошол менин туулган күнүм болуп калган үчүн келди. Ошол кол чап коелучу. Кандай сонун. Кандай сонун көрүнүш. Кубанычыңызда чек жок болуп атыптыр да, Санжар. Сизден бактылуу адам жок. Менден бактылуу адам жок. Аракеле көз тийбесин, көз тийбесин. Атайын келиптир туулган күнүмө деп. Ошонусуна аябай ыраазымын. Сеңир важуша сокамсаада. Аракелде. Роза, Кыргызстанды сагындыңызбы? Ал жакка барганда. Түшүнүп атасызбы мени? Кичине. Кандай сонун көрүнүш. Ал жакка барганда эми сизден сурагандар болду да, кандай Кыргызстан кандай экен, эмнеси менен өзгөчөлөнөт экен деген, ошол кандай айтып берип аттыңыз да Кыргызстан жөнүндө, кандай маалыматтар менен бөлүшүп аттыңыз? 우선 사람들이 너무 이렇게 친절하다고. 한국에서는 요즘 너무 바쁘다 보니까 안부도 잘 못 먹고 그리고 안고 막 이런 게 없는데 여기는 사람들이 다 안아주고 다 사랑해 주셨다고. Кыргызстанда аябай мамилеси жакшы адамдарда. Кореяда аябай график
эме болгондуктан, занятой болгондуктан адамдар бири-бирisi менен көп сүйлөшпөйт, мындай кучакташпайт. Кыргыздардык болсо мындай кичине ачыгыраак да дейт. Ошондой жакшы мамиле кылышат дейт адамдар. Ошону айтып бердим дейт. Айтасаным, биздин тамактарыбызды да сагынсаңыз керек, элибизди, жерибизди Санжардан сырткары биздин долбоорубузду да сагындыңызбы? 그래서 제가 최근에 플로업을 만들어서 제 친구들한테 나눠줬어요. ооба, ошондуктан мен жакын арада мен жасагам дейт. Пловду даярдагам, дос балдарыма тамак бердим. Ал жакта жүрүппү? Кореяда. Сагынып. Аракелде, Гүлнара, сиз барбы? Мен бул жакта азыр буларды көрүп аябай сүйүнүп отурам. Таң калып отурам да. Санжар мырза менен Роза айым балким азыр жакшылап бири-бирин даже түшүнбөйт. И ошого көрө 1 жылдан бери аракетин кандай кылып атканын таң калып атам да. Аябай мындай суктанып атам дейби же кандай дейт мындай. Я восхищаюсь. Чын айтканда аябай прям аракетин кылып атат да. Даже салыштырдым азыр. Бул жакта даже некоторыйлар мындай болгон нерселерде нормально мамиле кыла албайт. А булар кандай сонун аракетин кылып атат. Ошол аябай сиз азыр баары кыргыз, не только кыргыздарга, баарына азыр пример болуп, ошондой сонун кандай десем, үлгү. Прям үлгү ошол сонун пример болуп атасыңар да. Прям даже я восхищаюсь, аябай мындай даже сөздөрүм да жоголуп атат да. Рахмат. Сонун рахмат. Ушундай болуп туруңуз сизге. Чоң бакыт тилейм. Бүгүн бизге 1 жыл 1 ай 3 күн болду. Эсептеп коюпсуз да, 3 күн. Эсептеп жүрөт экенсиздер да, кандай сан? Булардын сүйүү болгондо эч мындай никаких преград жок экен да, ошону айт. Сүйүү прям көрүнүп атат да. Ооба, эгер эки адамдын ортосунда сезим болсо, сүйүү болсо, эч нерсе тоскоолдук болбош керек, аягына чейин күрөшүш керек, ошого үлгү болуп аткандай болуп сиз суктанып атасыз, Ошо чоң рахмат, ошону айтам. Өтө сон керемет. Ушундай үлгү болгон, ушундай сүйүүнүн символу болгон жуптарыбыз көбөйсүн, Элиза. Ооба, мен да Гүлнара айымга кошула кетмекчимин. Мен да ушул парочканы көрүп абдан суктанып отурамын. Отношения на расстоянии деп коет го, мындай алыста жүрүп мындай мамиле куруу бул кыйын да негизичи. Экөөңөрдүкү ушул жерден ошо сезимдериңердин таза экенин, бири-бириңерге болгон таза сезимдериңер бар экенин ошондон далилдеп берип атасыздар да бизгечи. Ошо Роза айымдын дагы, Роза айымга да баа бергим келип атат. Бул жакта кээ бир бардыгы эмес, бирок кээ бир кыргыз кыздары мындай плов басканды билишпейт. Ушу плов басыптырсыз ошоңузга азаматсыз демекчимин. Бул дагы болсо, бул Санжар мырзага болгон сезиминин күчтүүсүнөн улам ошо кыргыздардын ашканасын үйрөнүүгө умтулуусу деп билип атам да. Ошо бакыт каалайм. Ооба. Санжардын үй бүлөсү жакшы көрөт болсо керек да пловду, Санжар мырза. Сиздердин келгениңиздерге дагы бир жолу кубанычтабыз. Албетте кайтканыңыздарга бирок убакыт чектелүү болгондугуна байланыштуу. Сиздердин мамилеңиздер кандай уланып жатат, кандай пландар, ал жөнүндө эртең дагы кенен токтолуп өтөбүз. Ал эми азыр болсо биз демөөрчүлөрүбүзгө кайрадан кайрылып өтө турган болсок, албетте Airbnb эми ымыркайыңыздын коопсуздугу менен ыңгайлуулугу ар дайым жанаша. Airbnb балдар жалаяктары апанын мээримдүү кучагында жумшак, ымыркайдын назик терисин аярлык менен кучактайт. Тез сиңирүү технологиясы 15 саатка чейин кургактык, пахтадай жумшак италиялык технология. Airbnb энелик камкордук, бөбөктүн чыныгы, ыңгайлуулугу. Ал эми биздин кезектеги демөөрчүбүзгө токтолсок, Mbank. Сиз билесизби, эми Mbankта кэшбэк тек гана MPay аркылуу төлөм жасалганда чегерилет. QR аркылуу эмес, дал MPay аркылуу. MPay бул телефондон бир тийүү менен төлөө. Интернетсиз дагы иштейт жана адаттагыдан да бат. Кантип иштейт караңыз. Mbank колдонмасын ачасыз, Bluetooth'ту күйгүзөсүз, телефонду М-касса терминалына жакындатасыз жана төлөмдү ырастайсыз. Бүттү. Бонустар менин бонусум бөлүмүнө түшөт. Аларды кийинки сатып алууларга колдонсоңуз болот. Ал эми платина деңгээлинде сомго да алмаштырууга болот. MPay'га өтүңүз, бат жана пайда менен төлөңүз.
дагы жолу кош келдиңиздер дейли. Жогоруда сөз болгондой, Кыргызстанды сагындым, Кыргыздын даамдарын сагындым дедиңиз. Биз да сизди сагындык. Сиздин келишиңизди утурлай, бизден дагы жагымдуу ыр белек бар. Албетте, бул ыр белек эксклюзив биринчи жолу азыр биздин студиябызда толук түрдө аткарылат. Биздин катышуучулардын бир туугандай болуп калган. Биздин катышуучубуз Бейше мырза бир гана бул Кыргызстан ичинде эмес, дүйнөлүк деңгээлдеги ар кандай сынактарда дагы өзүнүн мыкты деңгээлин көрсөтүп келе жатат. Жана бул чыгармага, бул негизи биз мурдадан эле угуп жүргөн чыгарма, бирок жаңы дем берип, ушунчалык башкача деңгээлге чыгарганы бизи да кубантып турган учуру. Антан сиздерге дагы жагат, жагымдуу, мындай патриоттук маанай тартуулайт. Кыргызстанга болгон сүйүүбүздү дагы да болсо күчөтөт, салым кошот деген үмүттөбүз. Анда жалпыңыздардын чаңдуу кол чаңыңыздар менен биз бул жака жаңы чыгармасы менен Бейше мырзаны тосуп алалы. Kağlayın ağladım.
көрүүчүлөр, мына ушундай кереметтүү маанайда биз бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кагылайын ала тоо карааныңдан айланам. Кандай сонун жаңы дем берилген куттуктайбыз. Кудай буйруса, алдыңкы Кыргызстанда өтө турган бардык патриоттук биздин майрамдар сизсиз өтпөй калат окшойт деген ойго келип турам. Эгер силерге дагы жаккан болсо, сөзсүз түрдө бүгүнкү берүүбүз жөнүндө комментарийге жазганды дагы унутпаңыздар. Ал эми биз болсо сиздер менен көпкө коштошпойбуз. Болгону эртең дал ушул жерде көрүшкөнчө амандыкта туруңуздар. Биз сиздерди жакшы көрөбүз. Сак саламатта туруңуздар.